Parlament bekem bolsa, mamlakat bekem bolat. Sizden Kadırcan'ды koldap жүргөнүңүz eldi bardығы bilет. Ne laqtan otası bu yerda? Apapakay olası da. Eldi bardығы bilет. Dəlildep turbayıq kinoda. Elge varsanız el dəlildep biret. Bir yerden eme kılbay. Aytыңыз. Өткөндөгү тарыхый хроникага жакшылап байкос алсак, түштүктөгү коголаң дал ушул Бектур Асановдун, Асылбек Текебаевдин жана Кадыржан Батыровдун сокур сезимдеги тилектештигинен, элдин тагдыры менен ойногон адилетсиздигинен башталгандыгы байкалат. Yaptı açık bana merkezde toplan yapız, maydanga çıkı yapız. Bulgan işte halk emri yaptı, sizden bizden bunu tepeste tuttu. Doğru mu? Biz hep böyle. Biz tarkamayız. Biz tarkamayız. İle bunlarsa dakansa davacet kılamız. İlese silahsız özümüz davacet kılamız. Bunu başka oluyor. Мындай кырдаалдан пайдаланган үчүнчү күчтөр элдин тагдырын тополоңго карай бургандыгы байкалат. Ал эми Бакиевдин үйүн өрттөгөн атамекенчилер жана Кадыржан Батыров баштаган өзбек сепаратисттери 2010-жылдын 15-майында миңдеген өзбек адамдарын топтоп, өзбек элинин кызыкчылыгындагы талаптар менен катуу маанайдагы жыйналыштарды өткөрүшкөн. Ал кайсы талаптар эле? Ал талаптар төмөндөгүлөр. Республикабыздын түштүк аймагын өзбек элине автономия кылып беришин, өзбек тилин мамлекеттик тилдин статусуна барабар кылышын, күч органдарынын катарына 30% өзбектерден алууну, аткаруу бийлигини өзбек улутунан мамлекеттик кызматтарга алуусун талап кылган. Кадыржан Батыровдун ушундай талаптары миңдеген адамдардын көз алдында айтылып жатканда, Жалал Абад облусунун губернатору Бектур Асанов анын жанында жалдырап гана турбастан кайра Батыровго кошулуп, Батыров койгон талаптарды кубаттап турду. Geçen bundan günü komşu tanıştırıp oldu. Belki balamızın acayip oldu. Halkımızdan aşırı ceradır oldu. Biz buna baştan özümüzün Kadırcan'a kavul birlikte şu neyse olmazını hareket geldik. İkinciden beni bugün haldan siz alda cümlediniz. Biz alda cümle olmaydı. Biz zincirde durup başkanlıkta. Бул көрүнүш 2010-жылдын 15-16 майында Ош ТВ, Мезон ТВ телеканалдары аркылуу без комментарий деген жазуу менен күн түндөбөй 48 саат көрсөтүлдү. Дал ушул телекөрсөтүүлөр түштүк Кыргызстанда өзбек-кыргыз жаңжалын жараткан маалымат чакырыктары болгон. Тилекке каршы Ош, Жалал Абад областарындагы прокуратура жана коопсуздук кызматтары мындай маалымат үгүт иштерине мыйзам талабында тоскоолдук кыла алган эмес. Ал эми 2010-жылдын 15-майында Кадыржан Батыров өзүнүн кызматкерлери аркылуу Ош шаарында жаңжал чыгаруу үчүн $100,000 акчаны банк аркылуу которгондугу атайын тергөө амалдарында ачык белгилүү болгон. Акча жөнөткөн өзбек жарандары Кадыржан Батыров бул акчаны Оштогу тополоңду уюштурууга берген деп ачык айтышкан. Действительно, ошо окуялар болуштан алдын шаар территориясында ар жерде ушундай бир жаштар чыгып, өзбек улутундагы основной жаштар чыгып, ушундай бир чогулуштар өткөзүп, башка кылып неме кылышты башталды да. Parlament bekem bolsa, mamlakat bekem bolat.